Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Кыргыз журтчулугу, урматтуу кыргыз эли. Кече күнгүдө 15-inde Өзгөндө Кызыл Октябрда Кемпирабад боюнча жыйын өттү. Эми мындай караганда биз үчүн жөнөкөй болуп калганда, бийликке келген эле оппозицияны Мадумаров дейт. Мадумаровго бирөө жамандык кылса эле бийлик дейт. Бул эми жөнөкөй да, мындай баш эчтин кереги жок. Просто орусча айтканда переложить удобный да, бирөөгө сәт күнөөнү аңтарып беришиң ғой. Баягы этеги жаман жерден жыртылган. Ошо 15-ine мени барганы эмне түрткү кылды? Тоба кылдым, 15-ден бери канча өтүп кетти? Бир 10 күндө өтүп кетти. Андан мурун Ташиев, Садыр Жапаров ошо Өзгөнгө келген. Өзгөнгө келип жашыруун. Мен өзү ушул жашыруун мындай жабык дегендерге түшүнбөйм да. Эми туугандар, ким кандай ойлойт билбейм да, мен ким кандай ойлойт билбейм. Эй, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, мисалы үчүн дагы ким бар? Дагы Акылбек Жапаров. Анан кийин жакында бир аты жок, жыты жок бирөө келип калды Жогорку Кеңешке. Вообще бир мындай мен ойлодум да, начало конце да, начало-конце болуп атат да. Ошон үчүн ушундай бир низкий, ушунчалык паштык, ушунчалык бир сый урматы жок, ушундай бир болуп атат да. Ошо 15-ine мени именно Кызыл Октябрга бирөө бар деп айткан жок, кел деп да айткан жок, ошол жерге барышың шарт деп айткан жок. Айтайынбы, мен ошол жерге эмне үчүн барганымды? Мен өтө чоң удар алдым. Баягы Ташиев менен Садыр Жапаров келип, ошо Өзгөндүн акимчилигинде жыйын өткөзүп, жашыруун. Туугандар, жашыруун. Өзүңөрдүн семьяңардын арасында, аялыңардын астында, жеке жашооңордун астында, пожалуйста. Силер элдин жалданма адистерисиңер. Силерге ким укук берди? Элдин байлыгын эки дос каалагандай калчайт деп. Мен башында да айткам. Дагы да айтам, мындан кийин да айтам. Туугандар, силерге мен дагы бир жолу кайталайм. Президентский аппаратта, баягы немеде, премьер-министрликте, Жогорку Кеңеште куратор генералдар бар го, орустун генералдары. Ошолор кетмейин кыргыз эли оңолбойт. Мезгилинде Атамбаев айтчу эле, жакшы эле ой менен барабыз, аяк баргандан ажыдар болуп калабыз деп. Жок. Мен оюмда, эгерде мен ошол жерге президент болуп калсам, мага ошо орустун немелери ошондо буйрук бере турган болсочу, мен лучше өз немемди айтып ошол жерде өлгөнүм артык да. Эми мейлем жашыруун дедиңер. Азыр жашыруун эчтеге калбады. Жашыруун эчтеге калбады. 65-жылкы токтомдун аталышын окуп койгулачы. 75-жылкы
74-чү номердеги токтомдун содержаниясын окуп койгулачы. 36, 39, 42 буларда эч кандай жашыруун жок дейт. Мен айтышыма туура келип атат. Чын эле айтайын, айтышыма туура келип атат. Баягы бир мультфильмдерде бар го, Страна дураков деген. Жок. Бизде Кыргызстан страна предателей. Страна предателей. Мана герой деген ташыйыңар. Эми жакында Өзбек мамлекетинин баатырлыгын алат. Өзбек мамлекетинин баатырлыгын алат. Садыр Нуркожоевич ошо өзгөндөгү акимчиликтен чыгып бараткан, силер жолборсуңар да, досуңар Лев, короче, баатыр, генерал. Билесиңерби, кечинде ошо өзгөн акимчилигинен кордон менен тосуп турду элдер. Силер ортодо ушундай темпте чыктыңар, өмүрү мындай темпте жүрбөсүңөр керек. Баягы бир мындай бар го, шакалдар бар го, куйругун кымчып туруп качканчы. Ошондо тып болуп туруп машинага чыгып кеттиңер. Это позор, это позорище. Это не к лицу вам. Это не к лицу вам. Садыр Нуркожоевич, менин ошо өзгөнгө барганга силер ошо куйругуңарды кымчып туруп качканыңар түрткү берди да. Эми ооба силер ойлоп атасыңар. Ушинтип эзеп жок. Бул начало конца. Бул эмне үчүн муну кылып атат Путин? Эмне үчүн силерди аргасыз кылып атат Путинчи? Потому что бу жерде конфликт чыгарыш керек. Мына Тажикстан жөн кол салып атабы? Жок, кол салган жок. Мезгилинде Каримов Москвага барып койгондо мындагы мачахеттерди киргизген Кыргызстандан. Ошол жерде дагы өзүңөрчө бир герой болуп, бир мындай неме кылып алдыңар да. Мачахеттер басам десечи, Кыргызстанды басып коет, анда танкаңарам жок болчу. Бирок эми бир жыргап алдыңар. Бул Путиндин политикасы. Рахман сүйлөгөн, Рахман басып алган, Рахман неме кылган, бүт бардык Путиндин политикасы. Путин ушунчалык обстановканы накалить этти силерге. Либо Путинди угасыңар, либо кыргыз эли силерди растерзает. Вот ушуга келди. Бирок силер элди тандабадыңар да. Силер элди тандаганыңардачы, кыргыз элин талдаганда. Кыргыз эли түшүнөт болчу. Алейкум ассалам. Абдулла Колдошев. Алейкум салам. Алмаз Жолдошев. Бардыңарга салам. Аида Кукиева. Жаныбек Зайырбек. Эми мен буларды айтпасам болбой калды. Мен айтпай жүрдүм. Ушунча айтпай жүрдүм. Кой эми дедим. Жок. Мейли кимди камайсыңар? Камасаңар камагыла. Колуңардан келгени камаш. Бирок мунун арты стычка болот. Өтө чоң стычка болот да. Силер ойлоп атасыңар, Мадымаров, жок, Мадымаров жөн эле жүрөт, Мадымаров бир жөн эле элдин арасында эле жүрөт. Мунун бардыгын силер кылып атасыңар. Эки дос кылып атасыңар. Бир жагынан мейли мындай мамлекет үчүн жакшылык кылып атасыңар. Экинчи жагынан менимче Абыке Күңүмүштүн уруктары дагы мындайды кылбаганды кылып атасыңар да. Садыр Нуркожоевич, мен башында айткам сизге. Башында бир топ жолу айткам. Бәленин бардыгын башыңызга үйүп туруп, камчыек ташыйып качып кетет деген. Ошо келет. Сиз уже капкандасыз, сиз залогдосуз, колуңуздан пок да келбейт. Сизди кимсиңем дебейт. Ачык кыл деп туруп депутаттарга айткандан кийин
эртеси келип туруп жаап кылып койду. Бул деген сөз президент деген садыр эмес, мына менмин деп атат. Менмин деп атат. Эме ойлоп көрүңүз. Мейли мага ким болсо чогулсын. Кош бийликте кандай неме болот? Кош бийликте акыйкатчылык болбойт. Кош бийликте только саткындык болот. Менимче көп калган жок. Аз эле калды. Буга эч ким силерди күтүп аткан жок. Баягы ким эле баягы ону бульдозер деп койсоңор го, Аксуда. Ал деле эмес, башка деле эмес, Мадымаров деле эмес, эч ким эмес. Только ташип, жана ташип. Неге? Путиндин буйругун аткарыш керек. Силер ойлоп атасыңар, эң акырында силер ойлоп атасыңар. ОДКБ Кыргызстанга кирип, бардыгын чаап, талкалап, казактарды кандай кылып чыгып кетет деп. Жок, айнанайын. Жок. Мен дагы айтам. Эч кандай биринчиден ОДКБ ошончолук күч менен келбейт. Потому что силерди колдонуп туруп выкинет. Путиндин бул манерасы. Иши бүткөндөн кийин силерди ыргытып берет. Силерди колдонбой, силер колдобойт дагы. Эми кирсе дагы бир 50-100 адам кирет. Но милицияларыңарга, армия, тиги буларга ишенбегиле. Булар саткын эмес. Булар азыр эми бала чака багыш керек да, Эми силердин айтканыңарды кылып атат, айла жок. Баягы до пари до времени келет го. Ошондо сразу эл тарап кетет. Мен айтайынбы? Мен силерди өтө жакшы колдогом. Мен силерди өтө көп кечирдим, өтө көп кандай десем, эми мен все равно надеялся, да, на лучшего надеялся, да. Но мен өтө өкүнөм да. Мен келип предателей века колдопмун, Мен дагы бир нерсени не допускаю. Силер баягындай обходной маневр кылып аткан чыгарсыңар, может быть. Мен ошон үчүн дагы мындай бир топ күтүп отурдум. Мына бүгүн Абдулла Ташиевич чыккандан бир топ инсандар, күндө бир топ инсандар чыгып атат. Мен ладно деп күтүп турдум. Мен булардын бирдемкеси бар билгени. Булар бербейт дедим. Эгерде бере турган оюңар болсочу, туугандар, силер кайткыла. Силер айтайынбы ким болосуңар? Предатели века. Силердин үстүңөрдөн Акаев да күлөт, Бакиев да күлөт, Атамбаев тем более күлөт да. Жигиттер, мен түшүнөм. Колго түшкөндө түшүнөм. Андан көрү өзүңөрдү өзүңөр атып албайсыңарбы? Андан көрү ошо генералдарды ошо жерде атып туруп өлбөйсүңөрбү? Ачык сөздү айтып туруп өлбөйсүңөрбү? Ошондо силер чыныгы генерал, чыныгы герой болосуңар. Бля, эмнеге инең турайындар, эмнеге жалаң саткандар келет Кыргызстанга? Эмнеге жалаң саткандар келет? Бир таза инсан жок, бир таза инсан жок. Эмнеге бардыгыңар саткынсыңар, кайсы мамлекетти көрүп атасыңар? Рахман Путиндин көтүн жалап болсо дагы силердин жериңерди алып атат, силердин элиңерди атып атат. Силерге ушунчалык түйшүк келтирип атат. Силердин проблемаңарды мен башында эле айткам. Силер Путинге эмес, силер элге жакын болгула. Али алдыда проблема өтө көп силерде. Эгер ушу кетиште кетсең. Мен силерге айтам да, дагы деле кеч эмес. Артка кайткыла. Кемпирабад бул силердин начало концаңар.
Түшүндүңөрбү? Бул Путин үчүн на руки. Бул Путинге на руки. Бул Азияда согуш баштай албай атат. Силер ошого башташ берип атасыңар. Путинчи Акылбек Жапаров 2-3 ход алдын ойласачы, Путин 10 ход алдын ойлойт. 10 ход алдын ойлойт. Силер эл менен жакын болбосоңор, мен айта албайм. Мен жөнөкөй эле адамдар менен сүйлөшөм. Бардыгы каршы, бирок эмнеге силер? Мен дагы айтам. Силерге сидение керек да. Силерге погон керек да. Я Жолдош Камчы Ташиев. Мен түшүнөм сен баягындай мындай кандай десең, өзүңдү токтото албай каласың да. Мындай адамдар ошол жерге барыш керек бе? Өзүн токтото албаган, өзүнү контролдой алган адамдар айтайынбы каерде отурат? Ошол жерге барышың керек. Сен УКМКда эмне бар сага? Мен сага башында айткам. Мейли, кыргын болот. Кыргызстанда кыргын болот дагы. Кыргын болот. Именно мына ошо Ташиевдин айынан кыргын болот. Ташиевдин айынан саткынчылык болот. Саткынчылык предатели века болуп каласыңар. Эсиңерде болсо мен бир видеолорумда айткам. Бул кандайча түрмөдө жатып президент болуп калат. Как так? Значит, Садыр Нуркожоевич, менин өзүмдүн жеке оюм. Но она совпадает, да, почему-то. Менин оюмда. Сизди түрмөдө конкретно сындырып туруп, бул эки локту ушундай кылып колдонуп туруп акырында с позором выкинем их деп туруп силерди колдонуп атат да. Мен башка эмнени айтайын? Башка эмнени айтайын? Силердин алдыңарда даңгыраган жол турат. Элиңер менен болбойсуңарбы? Эмне үчүн башка жактан акча издейсиңер? Эмне үчүн урларды иллюстрация кылбайсыңар? Эки министрден Кытайдын карызы кутулат. Эки министрден. Ушундай кыйын досуңуз бар экен. Ушундай жөн эле баягындай кустрация кылып бере турган досуңуз бар экен. Эмне мешать кылып атат? Ички резервди колдонот адамдар күч келгенде. Ички резерв. Бул уурлы кескилерди, коррупционерлерди отургузуш керек. Анан качып кетсе, анан акча. Мен деп айта албайм. Сиз баягындай болуп атасыз да. Рингке чыкпай атып, мен Мухаммед Алидан калтак жейм деп атасыз. Лидер сиздей болбойт. Мейли лидер эми жогушураак экен. Жакшы адам болуп көрүнөт экенсиз. А Ташиевчи? Ташиев досуңуз кыйын го. Ошол сындырбайбы бардыгын? Эмне мындай бир жөнөкөй адамдарды, алардан лавит нечи го. Эми болгон түрмөгө тыгасыңар. Түрмөдө деле эмне дурактар отурган жок да. Аларды деле, айырды деле сизге окшогондордун айынан бирөөлөр көптөр отурат да. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаев билбейм мен, өч алыш ичинде отурат. Эшек саткан досу менен Асылбек Жээнбеков чыгып кетти. Чыгарбай кое албайсыңар. Сиз Жээнбековго сөз бергенсиңер. Таякта Путин тигип берип чырмалышкан. Булардан келбегенден кетип калгыла да. Силердин билигиңерди бирөө алайын деп аткан жок. Силерге
Osman Han'ında жоқ бийлик, Osman Han'ında жоқ мүмкүнчүлүктү мыйзам менен неме кылып бердик. Дагы эмне айтып кылып атат. Толкөл дагы элди камай бериш керекпи? 150 жетелеп алып аяк барасыңар, 150 жетелеп алып Түркияга барасыңар, силер ушу толкошу ойноп, күлүп эле чардап жашаганга жаралгансыңарбы? Акаев келди, колдорунан өп, актап жөнөтүп. Бул позор да. Садыр Нургулиевич, бул позор да. Бул деген позор. Эми элдер эч кимге батын албай аткан чыгар, бирок мен айтам. Бул кылганыңыз позор. Позор бул. Мен дагы айтам. Бәләнин бардыгын Акаев кылган. Мен Акаевти ким алып келген, ошол баштаган. Акаевти ким алып келгенин билесиңер, а? Ошол күнөөнүк, ал эми өтүп кетти. Афера Мираны алып келип туруп, сценарий менен Акаевти отургузуп. Андан кийин Бакиев болду, башкасы болду, ошол да система келет. Бирок страна предателей болуп калды да. Страна предателей, как очень да жалко, да, жалко, да. Очень жалко, да. Жөнөкөй дурака понятно да. Союз таркаганда бардыгы кол койгон да. Мисалы Алматыда, Минскиде, билесиңер да, булардын бардыгын билесиңер да. Булардын бардыгын билесиңер да. Ар ким өз территориясыны все болду, бири-бирибизге кардоо жок деп ким өзү Каримов өзү эле бүт чекаралардын баарын тосуп алганда. Каяктан кемпирабат чыкты. Эми силер батыр болуп, эки дос болуп, эл үчүн күйгөн адам болсоңор, Шахмарданды кайтарбайсыңарбы? Совет абадты кайтарбайсыңарбы? Маданият жакты кайтарбайсыңарбы? Бизден алынган жерди кайтарбайсыңарбы? Эми ушу силерди ушу до концаларга окшой эле мактай берсе эле болду. Анда аксакалдык деген, калыстык деген, акыйкаттык деген каякта калды? Силер ушинтип жер сатып турсаңар, Кемпирабадтай. Силер ушинтип алдап турсаңар, мына эки досуң биригип туруп, эки досуңду мына Аксыдагы бульдозер ким эле Атаңочкөп. Ошол 4 бүктөп салды го, 4 бүктөп салды го, документальный. Колуңардан эчтеге келбеди го. Чыгарбайсыңар мына деп. Жок да, жок да. Силерди колдонуп, силерди колдобостон кайра ыргытып берет. Мен дагы айтам. Эгер ошого макул болсоңор, пожалуйста. Жок, элим керек, ушул жерде жашайм десеңер, али да кеч эмес. Баягында болуп калды да. Айткандын эле оозу жаман да. Айткандын оозу жаман да. Эми бир ушу Мадумаровду бир айтпасам болбойт. Мен мындай билесиңер, Мадумаров тарапташ эмесмин. Жоксо Садырдын тарапташы эмесмин. Жоксо Ташиевдин тарапташы эмесмин. Мен акыйкат тараптамын. Өкөңдүн колуңардачы Осмон хандын бийлигинде бийлик. Андан жогору бийлик турат. Мадумаровду камай аласыңарбы? Камай албайсыңар. Мен силерге 100 мәрте айтам. Камай албайсыңар Мадумаровду. Биринчиден, мыйзамдуу далилиңер жок. Эгерде каттуу ишке өтөм десеңерчи, өзүңөрчү баягында ал. Депутаттар колдоо койду да, дейт Ташиев. Жок. Ал өзүңөрдүн оюнуңар. Мадумаровду калп эле суракка тартабыз да, анан кийин 70-иңер, 80-иңер отурат го. 90-дун 80-и силердин немеде кол астыңардагы инсандар да. 80 предателей да, отурат ошол жерде.
Тур десеңер турат, жат десеңер жатат, колдо десеңер колдойт, кнопка бассаңер кнопка басат. Кворум барбы, жокпу, пофиг. Силер айткандай кылат. Ошого айттыңар да. Биз бияны мынтип дүрбүтүп коебуз дагы силер калп элеп поддержка кылбагыла. Кимди? Мадымаровду колдоп туруп алгыла деген. Дедиңер да турабы? Эгерде ошондо чындап туруп кама берсең кама дегенде силер биринчиден камалбайт элеңер. Экинчиден Мадымаровдун ректоратычы бүгүнкү күндө ошо бар мезгилден дагы 2 эсе көп. Бар мезгилден дагы 2 эсе көп. Просто булар мындай намаз окуган мындай бир жайтарып, түшүнүктүү, ыймандуу инсандар экен. Мен Отсатырга бардым. Немеге? Отсатыр дейин да. Кызылактагырга өзгөнгө бардым мен. Кимелер анан бөлдүзөр. Ошол экөөбүз жанаша отуруп калдык. Жерде биринчи чакырган. Жанаша отуруп. Абылов деген бардыгы отурдук. Мадымаровчулар, башкалар, калгандар бүт бардыгы барышты. Мен деле бардым. Bir adam mага сен садырдын анысысың, мунусун деген. Жок, мындай сөйлемен. Чыгып сүйлөгүлө деди. Мен эмне деп сүйлөйм? Чыгып сүйлөгүлө деди. Мен эмне деп сүйлөйм? Садыр менен ташып, куйругун кыпчыган бойдон качты. Өзгөн айыл өкмөттөн дейинби? Жок, просто мен информация алганым бар. Что на самом деле? Что они скрывают? Кто что скрывает, дедим. А на самом деле все скрываете вы. Все спровоцируете вы. Анан оңойдо баягы Мадымаровго төңкөп койгон. Бекназар экөөбүз жанашып отурдук. Мүмкүнчүлүк болду, чыккыла деди. Чыккыла. Сөзүңөр болсо чыгып сүйлөгүлө туугандар, сөзүңөр болсо анан кийин бирөөнү мактабагыла, бирөөнү жактабагыла, бирөөнү жамандабагыла, калыс сөзүңөрдү айткыла деди. Мен чыксам болот эле. Не деп айтам? Не деп айтам? 65-жылкы токтомду көрсөтпөй атат деп айтайынбы? 75-жылкы 74-номурдагы токтомду көрсөтпөй атат деп айтайынбы? Я. 200 канча километр канализация канал казып бериш керек экен Өзбекстан. Ошону кылбаганын жашырып атат деп айтайынбы? Айылдарга бүт бардык жерлерге суу басып кеткен. Ошол жерде дренажный немелерди, түтүкчөлөрдү койбой койгонун садырлар жашырып атат деп айтайынбы? Ким проват? Биз тарапта 2 кыргызга тийиштүү ГЭС бар экен. Ошону эмнеге айтпай атат, садыр менен ташып деп айтайынбы? Анан кийин кирип алып, мейли жашырууң кылдыңар, макул жашырууң кылдыңар. Эмнени жашырдыңар? Эмнени жашырдыңар? Даже уже силерге Өзбек мамлекетинин батыры деген нам бериле турганы деле ачык болуп калды. Өзбектер өздөрү дерс алып жүрөт. Молодец, ушундай ташиитте батырыбыз бар экен. Уят да, не дейм мен, позор дейм да. Мен эми аксакал катары не деп айтам? Айтчы, не деп айтам? Мен эми колдойм дейм да силерди. Ооба эми кылып атасыңар, кээ бир жерлерде кылып атасыңар, бирок мындай да, бирөөнү бир жума жакшы багып туруп анан кийин бир мамилеңер менен ушунчалык миске болуп кетип атпайсыңар. Кемпирабад жөнүндө, Советабад жөнүндө кайтаруу маселе жок. Шахимардан жөнүндө кайтаруу маселе жок. Мен мурунку Кытайга берилип кеткендерди мына Бекназаров. Жалган болсо сурабайсыңар. Кытайга берилип кеткен жери
Қазақтарға беріліп кеткен жері. Қиынсыңар ғой, сілер қамағанға, текшергенге. Сұрбайсыңар ғой. Текшербейсіңер ғой. Сілер главный білесіңер да, бардығын білесіңер да. Сілер просто заказ атқарып отырсыңар, ей. Садыр Нұрғожаевич. Мен дағы діле бір нәрсені айтайын да. Сілер біздің құлынысыңар, біздің жарансыңар, бәрі өрче. Бірақ өз еліңерче, сілерді ақырқы мезгілге чейін қолдайды. Шын ұмытпағыла. Ушу Мирзоев менен шунда уручканы алып қол қойып атып, ырғытып салғыла. Мен Садыр Нұрғожаевич, сізге өте içim ağrıyor. Өте içim ağrıyor. Сілерше на ровном месте предатель болып отырсыңар. На ровном месте елдерді қамап отырсыңар. На ровном месте. Зачем? Не керегі бар? Мен сілерге дағы айтайын. Біріншіден Путин сілерді қолдабайды. Потому что Путин все равно біледі. Сілер соғалсаңар деле, сілерді қолдаса деле, сілердің ақырқы бара тұрған жеріңер боласыз. Ел жоқ қылады сілерді. Путин қайға апарады жоқтап сілерді. Сілер кешірілгіз дұшмандық қылып отырсыңар. Ошон үчүн Путин мындайды қолдабайды. Путин қолдайды. Путин да прогрессивный, күчтүү адамдарды қолдайды. Бірақ сілерде ләппәйлерді он на каждом шагу мындай бучок сигареттей ыргытат. Бучок сигареттей. Сілерде ағалық қатары, ақсақалдық қатары, қалысты қайтарым, сілерді еліңер ғана қолдайды. Егерде ел менен болом десеңер. Жоқ, біз до конца барабыз. Пожалуйста, бара бер. Пожалуйста, Кыргыз эли кенен ел. Аланы болот. Но мен силерге айтайын. Это будет ваше начало конца. Мынчалык катуу айтпадым эле. Бирок мунун бардыгын мадымар эмес, дагы айтайын. Эки дос муктаж кылып атасыңар. Эки дос ушунча элди кабыштырып, чабыштырып, нелер гана кылып атасыңар. Тажикстан жакта ачып бердиңер, 4 пост ачып. Неге ачтың, айтайынбы? Шуларды кыласың. Тажикстанга бирөөсү кол салбайт. Мирзоевка кемпироватты бер, чокочтой дела дейді Путин. Анан барып туруп шарт постторду ачып, көрсө фишка биякта экен деп туруп, анан кийин Тажикстандын постуна көңүл бурбастан кемпироватка көңүл буруп калдыңар. Мен болгондо, мен силердин ордуңар болгондо, мен өзүм атып алат болчумун. Өзүмдү өзүм атып, Айдарбеков, Чыңгыз Айдарбеков жаш болгон менен Путин ушундайларды колдойт. Путин ушундайларды колдойт. Айтайын, Путин күндө колдойт. Бирок силерди колдойт. Силер эмне дейм? Силер өз элин саткан адамдардычы? Какая гарантия? Эртең мени да сатып кетпесиңер дейт. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн силерди колдойт. Өз эли менен до конца турган, позициясы күчтүү инсандарды Путин колдойт. Мейли. Мен өзү вообще ооз ачпайын дедим эле да, вообще ооз ачпайын дедим эле. Мен түңүлдүм да. Мен политикасынан урдум дедим да ушу. Бизде страна дураков эмес, страна предателей экен дедим мен.
Бирок ушунча инсандар кайрылуу кылып атат да. Ушунча инсандар кайрылуу кылып атат. Бирок мени бирөөлөр муктаж кылган жок. Ака сүйлөп койгоң секиде жок, муктаж кылган жок. Просто мына эмнеде выждан инең дурайм, мына выжданчы, мына выжданды кайнаттыңар да экөөңөрчү. Мен сүйлөп баягы качып өлгөнчө атып өл деген макал бар го. Мен ошон үчүн силерге напрямой чыктым да. Билгениңерди колуңардан эмнегесе кылып алгыла. Эмнегесе кылып алгыла. Түшүндүңөрбү? Мен мисалы үчүн өз элимден эмес, өз элимдин душманынан өлгөндү мен артыгыраак көрөм. Элимдин душманы болсоңор, колуңардан келгенин кылгыла. Менин башым силерге садака. Менин башым кетип, өкөң жыргап жашап калсаңар, кемпирабат калса болду. Мадумаровду дагы өлтүрүп күлүн себирбегиле, кереги жок. Вообще түгөнгөн адам экенсиңер. Мен силерде инсандарды шунчалык колдодум, мени любой адам тутуп туруп элечи, без спроса эле өлтүрүп жүрсөчү, мен ошого татыктуумун. Көрсө мен предательдерди, эл чыккынчыларын колдогон инсан экенмин да, көрдүңөрбү? Мен макулмун. Кандай өлүм болсо, кандай жаза болсо мен макулмун. Жок эгерде силер кайтсаңар, менин өлүмүмдү алып калбайсыңар силер. Өзүңөрдү келечектеги позордон алып каласыңар. Болду. Мен сүйлөбөйм жечи. Мен сүйлөбөйм. Билгениңерди кылгыла.